мен көбүнчө жарма ичем. Бир 3 мүнөт, 2 мүнөт, балким 5 мүнөт эле кайнайт да жарма. Арпа талканынын жармасы. Анан кийин ага кошуп, данектер, жаңгактын данектери, өрүктүн данектери, шыгырлоо данектер. Данектер булар бир аз катуу болот жана калориясы көп болот жана узагыраак сиңет да. Кечинде деле болжол түрдө ошону эле кайталашым мүмкүн да. Мисалы камыр, нан, манты дегендерди жейсизби? Камыр оокаттарды дээрлик жебей эле калдым. Эт азыктарынан да негизинен баш тарттым. Сүт азыктарынан дагы айран менен сары майдан башкасынан толук эле баш тарттым. Кыйын болдубу? Жок, кыйын деле болгон жок. Мен эми даяр болчумун, ошон үчүн жеңил эле болгонуна туура жасаш керек да. Өзөрүп калбаш керек, ашыкча той болбош керек. Эрк керек экен да. Эмнеден улам келдиңиз? Мен дайым эле изденип жүргөм ушул багыт боюнчачы. Анан ошо рецепттерди таппай жүргөм да, кандай кылыш керек депчи. Анан ошо изденген киши акыры издеген нерсесине жолугат окшойт. Мен мисалы мына китепти 99-жылы сатып алгам Москвадан. Бирок 2023-жылы 24 жылдан кийин окудум да. Эгер мурдараак окусам деле болмок, бирок анда менин даярдыгым жетише элек болмок окшойт да. Ал эми мына китепти 24-жылы окудум. Анан ушул эки китепке таяндым жана дагы көп маалыматтарга таянып туруп, анан өзүмдүн организмимди, өзүмдүн денемди угуп, мага эмне жагышы мүмкүн, мага эмне туура келиши мүмкүн деп ошонун үстүнөн иштеп отуруп, анан жеке менин өзүмө ылайыктуу нерселерди, рецепттерди аныктап калдым. Бирок мунун үстүнөн дагы иштеп атам. Кандайсы өзгөрүүлөр болду сизде? Сергек болуп калдым. Чарчабай калдым. Анан кийин мындай бир эпидемия жүрүп аткан кезде сасык тумо элдин баары ооруган жок мен. Ковид учурунда деле жеңил өтүп кетти. Анан мындан бир канча жыл мурда 2 бөйрөгүмдө тең кумдар бар болчу. Ошолор кетиптир да, былтыр өзүгө түшсөм таптаза экен деп айтышты. Анан сууну дагы дайыма булактын суусун, крандын суусун эмес, булактын суусун жумушта дагы, үйдө дагы булактын суусун ичкенге аракет кылам. Ошонун баардыгы чогуусу менен жардам берди окшойт. Ошон үчүн мындай өзүмдү жакшы сезип атам. Анан кийин жаш көрмөсүн деп айтышат.